Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн студиябызда педагог илимдеринин доктору профессор Сулайман Рыспаев мырзаны чакырганбыз. Бүгүнкү темабыз ушул кыргыз мамлекетиндеги, кыргыз элиндеги каада салт, нарк насилдин сакталышы жана өнүгүшү кандай деңгээлде? Ошону тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Мына Сулайман агай, айтсаңыз, сиз ушул өзүңүздүн педагогикалык кесибиңизде ушул улуттук каада салт, нарк насилге өзгөчө басым жасап жүрөсүз. Аны кийинки учурларда ушул социалдык тармактарда дагы баса белгилеп айтып келатасыз да, жакшы ойлорду айтып келатасыз. Деги эле бүгүнкү күндө акыбалыбыз кандай? Мына кыргыз элинде бар да мындай нарктуу карыя деп коет, нарктуу байбиче деп коет. Бүгүнкү күндө ошондой сөз барбы? Деги эле мындай сөз айтылбай баратат. Мырза деп коебуз. Кандай адам мырза? Мына ол мырза деп коебуз дагы, мырза деп кайрылабыз, ал мырза мырзалык сапаты деле баягы анчейин эмес. Мырзанын өзүнүн элдик сапаттары бар. Мына ушул сыяктуу да, эми көп эле нерселер өзгөрүп кетти. Ошондон улам ушул каада деген эмне, нарк деген эмне, үрп адат деген эмне, ушул нерселердин өзүн тактап көрүш керек болуп атат. Мына президенттин жарлыгы чыкты, мына 2 жолу 20-жылы бир жарлык чыкты адеп акылак жөнүндө. Андан кийин улуттук нарк жөнүндө деп чыкты да. Ушул улуттук нарк жөнүндө дегени мындай таамай айтылган ошол нарктын өзү жөнүндөгү бир оюбузду топтоого бир багыттады да. Чын эле нарк деген эмне? Анан мен ошол адегенде ошол нарк насил деген эмне экен, буга чейин кандай айтылып келиптир деп ана биздин баягы улуулардын эмгектерине, сөздүктөрүнөн карадым да. Мисалы биздин баягы аксакал, карыя, акылман адамдарыбыз Карасаевдин сөздүгүн карадым. Ошол эле учурда баягы эки тилдеги Юдахиндин сөздүктөрүн карадым. Анан биздин улуттук түшүндүрмө сөздүктөн карадым. Анан көп эле сөздөрүбүз ошол көп эле мындай сөздүктөрдөгү ошол аныктамалардагы мындай так эмес экен. Чын эле нарк деген эмне? Биз мындай кош сөз түрүндө айтабыз да, нарк насил деген эмне? Бул жалгыз сөз эмес да. Нарк насил насил дегени бул түбүндө, ата тегинде, башатында дегенди түшүндүрөт экен да. Нарк деген көп адамдар мындай товардын наркы менен, товардын баасы менен окшоштурушат да. Бул өзү анда болбой калат. Балким бул түбүнөн ажырап калган баягы маанисинен алыстап биз билбей калгандырбыз балким. Бирок мындай кылганда нарк улуттун өзү, товардын өзү деген сыяктуу да. Улуттун өзү, улуттун руханий дүйнөсүнүн өзү. Бул өзү элдик конституция, элдик протоколдор, элдик мыйзам да. Ал нарк деген бул эң биринчи башаттагы нерсе. Мисалы, мондай алганда байыркы дүйнөдө, мисалы, ошол байыркы адамдар бир үңкүрүн, жашаган үңкүрүн коргоп салгылашканда болушу мүмкүн да. Ошол жүрүп отуруп мекендин негизи да болуп бергенdir балким. Демек, мекенибизди кандай сактасак бүгүн, байыркы адамдар үңкүрүн да ошондой сактаган да, мисалы. Ошол кезде уруунун башчысын кандай сактап, кандай барктаса, ошол нерсе бүгүнкү күндө эле калат да. Мисалы, мына ушундан алганда, бул мекенди коргоо, анын ыйыктыгын сактоо түпкү нарк бойдон биздин каныбызга бүгүнкү күнгө чейин келди да. Бул ушундай да. Демек, баягы ата мекенди коргоо, ата мекенге кызмат кылуу, эне тилибизди сактоо, улуттук кийимибизди сактоо, улуттук буюмдарыбызды сыйлоо, ошону кийип тутунуп жашоо. Түбүнөн анан атадан калган баягы
карыялык кылып бата берүү, карыялык кылып баягы улуттук нарыктарды сактоо, мына ушул сыяктуу улуу нарыктарыбыз калган да, бир элдик. Ана жанагы абийир, адамдык абийир, улуттук абийир, улуттук аң сезим, улуттук намыс, эң биздин түбүндөгү, түптөн бери келаткан нарыктарыбыз да. Мындай элдик мыйзамсыз, мындай элдик конституциясыз бул улутту жашайт деп айтууга кыйын да. Мына Сулайман мырза, биз ушул эгемендикти алган 30 жылдан ашты бир аз убакыт. Ушул аралыкта биз каада салтыбызды, нарык маселебизди сактай алдыкпы? Же ушул сиз айтмакчы, жана ааламдашуу доорунда биз кайсы бир пайдалуу, өзүбүзгө керектүү улуттук мүмкүнчүлүктөрүбүздү жоготуп, анан кереги жок нерсенин баарын көбүрөөк сиңирип алгандай таасир калтырат да. Бул жагына кандай көз караштасыз? Мен мындай бир нерсени айтам да, мисалы элдердин, улуттардын маданиятынын өнүгүш деген бир нерсени элестетем да, мындай мейкиндикти элестетем. Мисалы мен адаммын да, мен бир улут, кыргыз улутунун адаммын. Биягымда улут, биягымда адамзат турат да. Жалпы адамзат, биягымда мен кыргыз улутумун. Биягынан алганда жалпы адамзаттын бирөөмүн, биягынан алганда улутка тиешелүү бирөөмүн. Мен экөөнүн тең жакшы жактарын алам. Жалпы адамзаттык баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды. Анан жалпы адамзаттагы өнүгүп жүрүп отурган түбүндө кандай болгон? Улутубуз мурда кандай болгон? Өзүң айткандай, ошол улуттук каада салттарды, нарык населдерди сактап, мисалы өткөн кылымдын, мурунку кылымдын аралыгындагы, мына биз көрүп эле калган, билип калган 60-70 жылдардагы баягы элдик нарыктуу, каадалуу салттар, нерселердин баары сакталып келаткан кездеги өнүгүп келатканы, анан кийин глобалдашуунун башталганы. Глобалдашуудан кийин дүйнө кандай болду? Улут кандай болуп баратат? Анан мен кандай болуп баратам? Демек, коом да өзгөрүп келатат, улут да өзгөрүп келатат. Анан мен да өзгөрбөй кое албайт экенмин да. Анан ошол, мына ошол сыяктуу экен да, бул өзүнчө эволюция экен. Анан эртең аалам кандай болот? Эртең улут кандай болот? Улут ааламдашып кетет. Ага кошулуп, мен дагы ааламдашуу шартына көнүп калган адам болуп, Айтматовдун балким маңкурттарына айланыш мүмкүн да. Мына ошондой нерсе бизди бүгүнкү күндө ойлондуруп, жанагындай программалар, мамлекеттик нарык боюнча, жанагы улуттук нарык боюнча указдар биздин аң сезимибиздеги сакталып, бирок көрүнбөй чаң басып келаткан нерселерди кайра ачыкка чыгарып койду деп атам да. Биз бала кезде мугалим келатканда, тияктан келатканда баш кийимибизди ала коюп, жолдон чыгып турганбыз да. Азыр баягы көлөкөсүн тебелебе мугалимдин деген. Азыр мугалимди тоготпойт. Баланын укугу мугалимдикинен чоң дегендей да. Мына ушул сыяктуу тарбия иштеринен биз көп кол жууп койдук да. Ошондой нерседен улам баягы ошондой тарбия менен чоңойгон балдар улуунун таасиринен дагы таптакыр алыстап, мындай улуттук нерселерге сын көз менен карап калды. Улуттук нерсе жакшыбы же тетиги Европанын билими жакшыбы? Биз улуттук эле баягы нарык каада салт менен отура беребизби же дүйнөнү аралап билим алып ошо менен жашайбызбы деген сыяктуу нерселер дагы алдыга чыгып кетти да. Ошондон биз көп нерседен баягы жакшы нерсеге умтулганыбыз менен кайра бир нерселерибизден кол жууп калдык да. Мына ушул 30 жылдык тарыхыбызда, мына кечээки 30 жылдык тарыхыбызда мурдакы бийликтерде, бул бийлик бул маселеге өзгөчө көңүл буруп атат. Мурдакы бийликтер
ушул мамлекетти тоногоо менен алек болуп эле анан жалпы коомчулук унутулуп калгандай таасир калтырат да. Мына ошонун кесепети азыр мына 30 жашка чыгып калды бир муун өзүнчө. Ошонун баарынын жүрөгүндө агрессия бар да. Кайсы бийликке бийликтегилерге болгон агрессиясы бар дагы. Кандай ырдал болбосун жанагындай төңкөрүштөрдү тез арада өткөзүп аткандарынын кесепети ошого дейм да. Анан ошон үчүн биз бийлигинде болобу, билим берүүсүндө болобу, коомчулуктун өкүлдөрү болобу ушул жаштарды тарбиялаганга өзгөчө көңүл буруш керек экендигин мына турмуш чындыгы көрсөтүп атат. Бул багытта кандай жумуштар жүрүп атат азыр? Бул өзүнчө бир нарктуулук бир өзү мамлекетте бир өзүнчө бир системалуу болот экен менин түшүнүгүмдө да. Мисалы президент бар, өкмөт бар, органдар бар, чоң-чоң мекемелер бар, анан жалпы калк бар. Ушул башынан баштаганда падыша, президент бул элди нарктуу башкарса, бул нарктуу башкаруу болот экен. Президент элдик баягы нарктуулуктарды билип, ошого жараша уяттуу, абердүү, акыйкат, адамгерчиликтүү, тиги бу мыкты сапаттар менен бир мамилелер менен элди башкарса, эл уяттуу болот экен. Көрүңөр, биздин падышабыз кандай, биздин президентибиз кандай. Жок, болбойт, андай кылбаш керек деп. Өкмөт бул жалпы баягы аткаруу бийлигинин башында болуп, нарктуу аткарууну көзөмөлдөш керек экен. Жанагындай мыйзамдар, жанагындай программалар, мамлекеттик маселелер туура аткарылып атабы, акыйкат аткарылып атабы, жебишкендер жокпу? Өзү башында өкмөт башы ошонун башында туруп, өзүнүн үлгүсүн көрсөтсө, бүтүндөй мисалы министрлер нарктуу аткаруу бийлиги түзмөк дейм да. Анан албетте сот нарктуу жазалаш керек. Жанагындай чыныгы өзүнүн күнөөсүнө жараша. Элдик баягы тартипте да. Мисалы ушундай жактан алганда бүтүндөй система. Мына мекемелердин жетекчилиги бул жетекчилери нарктуу жетекчилик кылса. Ошон үчүн бир нарктуу инсандын бир кебетесин, анын бир моделин түзгөн, анын бир сапаттык белгисин түзгөн бир нарктуу бир жоболор сыяктуу нарктуу инсан деген кандай болуш керек дегенде бир нерсе керек окшойт дейм да. Мындай алганда. Мисалы, чоң-чоң мекемелердин моралдык этикалык кодекси деген документтер бар. Эмнеге укуктуу, эмнеге укуксуз, эмне кылса болот, эмне кылбаса болот дегендей сыяктуу да, кандай мамиле кылыш керек дегендей. Анан албетте нарктуу жашоо бул калктын колунда. Бул нарктуу жашоо, калк өзү нарктуулук менен жашаш керек. Эми анын ичинде баягы айыл аксакалдар деген бар, үй аксакалы деген бар. Үйдүн аксакалы бүтүндөй кыргыздын нарктуулугун баягы өзүнө алып жүргөн адам болсо, анан ошондой адамдарыбыз баягы айыл элине бир жакшы үлгү көрсөтсө, да. Мисалы, сиз туура айтып атасыз, себеби биздин ушул ата-бабалардын өзүнүн келаткан доорунда, ата-бабалардын доорунда жазылбаган бир өзүнчө мыйзамдар, институттар, мыйзамдар бар эле да. Институттар бар. Мисалы үчүн ошол эле аксакалдар кеңеши, же болбосо ошол аксакалдардын бир айылдын бир өрөөндүн маселесин чечкен өзүнчө бир кеңеш боло турган эле да. Анан ошол нерселерди мына жаңы бийлик Акаевдин колуна тийген кезде ошолорду жандандырам деп аракет кылып көрдү, бирок ошол эмне себептен, кандай да ойлойсуз, эмне себептен ошолор ишке ашпай калды? Ошолорду бүгүнкү күндө жандандырса болобу? Мына эми ошол мезгилде, Акаевдин мезгилинде балким бул нерсени бир баштаганга бир шарттар бар эле. Себеби баягы ошол убакта бизде адеп деген сабак кирип калган. Адеп сабагында ошол адептик бир жүрүм-турумдар, адептик мыйзамдар кайра козголуп, мектеп баласына чейин кирип баштаган. Анан аны мындай диний өкүлдөр колдон талашып, министрликке чейин катуу кысым көрсөтүп, муну ыйман сабагы деп жиберишкен. Ыйман сабагы деп алып, ыйман сабагын тиги айрым айылдарда имамдар сабак бере баштаган.
Бул жерде дин сабагын өзүнчө бөлүп, анан адеп сабагын өзүнчө бөлсө болбойт беле? Бул адеп, бул жүрүм-турум адеби, мамиле адеби, сүйлөө адеби, кийим адеби деген сыяктуу да. Бул өзү бизге анс деле белгилүү. Бул адам бизге ыйман керек. Ыйман деген бул баардыгынан керектүү, баардыгынан мазмундуу, баардыгынан улуу. Ошон үчүн ыйман деген нерсе болуш керек. Деп анан баягы адеп деген бул куучиренди эле адептүү деп коебуз дегендей, бул ошондой болуп, анан көз караш өзгөрүп кетип, ыйман сабагы деген кеминде бир 10 жылдай мектепте жүрдү. Анан биз Билим берүү академиясы мында болбойт экен. Деп кайрадан адеп сабагына көчкөнбүз да. Анан жанагы Акаевдин кезинде бул башталып анан кийин болбой калганы жана биздин турмуш шартка байланыштуу болуп калды да. Мына эми бүгүн бизге ошондой мезгил келди. Зарылчылык келип. Зарылчылык келди. Азыр ошого ыңгайлуу да шарт түзүлүп калды себеби биз жоготуп бараткан нерселерибизди кайтарып калышыбыздын зарылдыгын биз билип калдык. Улуулар да билип калды. Мына ошол нерсени биз эми колдон чыгарбашыбыз керек. Мына ошого жараша жанагы улуттук нарк деген программа түзүп, мына ошол улуттук нарк программасында мектеп балдары үчүн нарк сабактары дегенди, тарбия багытындагы нарк сабактары дегенди киргизели дегенбиз. Албетте бул эми өзүнчө сабак болбойт, бирок класстан тышкаркы бүткүл балдардын жүрүм туруму, ой жүгүртүүсү, аң сезимине таасир эте турган бир сабак болуш керек. Бул улуттук багытта, мазмунда. Бирок ошол бизде азыр ишке аша элек. Бирок ушуну келечекте буну жазаш керек. Биз жазабасак анда бул баягы сөз бар да. Коом ооруга чалдыкса, мектепти дарыла деген. Демек, мектепти дарыла дегени, мектеп эртеңки балдар да, эртеңки балдар миллиондон ашык балдар бар мектепте. Туура айтасыз. Студенттер анда метр көп. Демек, биздин мисалы 7 миллион кыргыздын 1 миллион сыртта жүрсө 6 миллиондун кеминде 2 миллиону бүт мына өсүп келаткан муун. Булар чоң армия. Мен ушул жерге кошумчаласам, керек болсо мектептен эмес, нары бала бакчадан башташ керек. Бала бакчадан баштап, эң жөнөкөй нерселерден үйрөтүш керек. Туура. Эң жөнөкөй нерселерден. Мына ошонун башатында бул үй бүлө турат. Үй бүлөдө биз нарктуулукка өзүбүз балдарыбызга бир эң жөнөкөй эрежеден баштап, мисалы, эртең менен турганда чогуу отуруп тамак ичүү. Карыянын баш жакта отурушу, чоң атасы болсо чоң энеси баш жакка отурушу, кичүүлөрдө улуулата чай берип, чай сунуп, кичүүлөрдүн чай сунуп отурушу, анан тамак ичип алгандан кийин мекеттинде эле жөнөбөй, карыяны атаны күтүп отуруп, анан балдарым тамак ичип бүттүкпү, омейин деп, өмүрлүү болгула, бактылуу болгула, ыймандуу болгула, мыкты жигиттер, кыздар болгула деп жакшы каалоосун тилеген, батасын Кудайдан сурап берип, анан эми бара койгула жумушуңарга десе, бул башкача болмок. Биз ушундай дагы нерселерди колубузга кармай албай атабыз. Бул Тасмалдын жээгиндеги, Дасторкондун жээгиндеги университет деген ушул. Тамак ичкенден кийин отуруп алып, балдар менен аңгемелешип, эшикке чыгып алып, аңгемелешип, балдар менен сүйлөшүп, баягы достору кандай, сабагы кандай, жүрүм турум кандай, эмне кылып атасың деп балдар менен сүйлөшүп туруунун өзү балдарды өзүнө тартуу, бул улуулардын тартуусу. Мисалы, кээде мындай деп атпайлыбы? Канча алып келдиң? 2-5 алып келдим. Молодец, жакшы. Азамат турбайсың ба? Ал кандай жол менен 5 алып атат? Кандай жол менен 4 алып атат? Андан көрөкчө мен мындай деп айтам. Келе кой балам, эмнени үйрөнүп келдиң бүгүн деп. Демек, балдарды биз баа алганга эмес, бир нерсеге үйрөнүп келгендигин текшерип көңүл бөлгөнүбүз, анан балдар моуну үйрөндүм,
тигини үйрөндүм, мындай деп анан бала чечилип айта баштаса, бул аябай жакындык, мындай рухий жакындыктан өткөн адамда жакындык болбойт. Мына ушундай сыяктуу нерселерди биз үй бүлөдөн башташыбыз керек. Туура. Үй бүлөдө эне тилде сүйлөөгө балдарды үйрөтүү. Албетте, бакча балдарды бир нерсеге үйрөтүп өз кезегинде өстүрүп атат. Бирок кийим кийгени, тамак ичкени, жүргөнү, ойлогону, оюну, сүйлөгөнү бүтүндөй бир тилде болуп, балдар эне тилинен олоктоп баратат. Албетте балдар тил үйрөнсүн, бирок бир жактуулуктан качыш керек. Бир жактуу тил үйрөнүү бул башка жакты жок кылып коет. Мына ошон үчүн биз бакчадан баштап, албетте, ошо бакчадан баштап биз ушул бүгүнкү күндө албетте биз дүйнөдөн четке бөлүнүп кала албайбыз. Дүйнөнүн тилин бил, бирок улутуңдун тарбиясын ал. Мына туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө айтып атпайсыз, ушул 30 жылдан берки тарбиянын кесепети деп, мына бүгүнкү күндөгү коомубузда болуп жаткан ушул жаштардын арасындагы терс көрүнүштөрдү айтып атабыз да. Мисалы алыс барбай эле, мына коомдук транспортко түшсөңүз, улуу келдиби, кичүү келдиби иши жок. Ошол жерде орундук бербейт биринчиден. Экинчиден ошол жерде жанагындай кир сумкалар менен сенин кийимиңе тийип атабы, аяғыңа тийип атат, ал менен иштери жок. Ушундай бир адепсиз өзүнчө бир коом пайда болуп калды да. Эми ушул коомду кайра башынан кантип тарбиялай алабыз? Ушул нерсени кайра башынан мындай иретке салса болобу? Биз бала кезде көп нерселер ушул мектептен болчу, жогорку окуу жайынан болчу, бала бакчадан болчу, үй бүлөдөн болчу, жалпы эле коомчулуктан айлана тегеректен биз тарбия алып, аны ошого жараша өзүбүздү түздөп өскөнбүз да. Ушул нерсени кайра кандай кылып бир тез арада иретке келтирсе болобу деген ойда. Бул нерсе бул коомдун оорусу. Баягы алкул айтмакчы, ата журттун оорусу ушул. Жанагы эне тилде сүйлөбөгөндүк, улууларды урматтабагандык, баягы улуттук бир салт санааны билбей ошону койчу деген бул улуттун оорусу. Мен бир чоң эле бир белгилүү адамдын окумуштунун сөзүн угуп, мен аябай таң калып, анан бир убагында кичине катуураак айтып койгонум бар да. Ал айтып атпайбы? Мен турмушумда нарк дегенди колдонгон деле жокмун жашоомдо деп. Андан көрөкчө адам укуктары дегенди калыбына келтирбейлиби деп атат. Анан туруптурунан кечирип коюңуз. Мисалы, сиз нарктуу байбичеликти аткарбасаңыз, нарктуу байбиченин жасаганын жасабасаңыз, могу студенттер, кыздар каяктан нарктуу байбиче болот? Карыялар нарктуулукту, мырзалар нарктуу мырзалыкты жасабасак, анан биздин балдарыбыз, студенттерибиз каяктан нарктуу болот? А биз нарктуу дегенди айтпай эле койбойлу анда деп айтсам, мындай кылганда түшүндү, анан кайра кечирим сурады. Эми ошону билбей калбадыкпы депчи. Анан ошондон улам жанагы айтам да, карыялык каада. Бул өзү карыя деген мындай экен өзү. Мисалы, жаш улгайып эле калган, сакалдуу, мурттуу болуп эле калса, карып калса эле карыя деген бул өзүнчө статус болбойт экен. Бул өзү карыялык, калктын карыясы деген өзүнчө статус экен. Бул калктын карыясы болот экен. Мына бүгүнкү күндө айталы, кыргыз калкынын бир каадалуу карыясы ким? Бул чоң маселе. Байбичелик каада. Байбичелер балпайып, нарктуу сүйлөп, нарктуу күлүп, нарктуу кийинип жүргөн байбичелерди көрүнөбүзбү? Көрбөйбүз. Мисалы, биздин бала кезде байбичелер чайпала басып, чачыштыгына жанагы күмүш чолпуларды тагып алса, кандай сонун жарашат эле. Мына ошондой нерселер керек экендиги себеби
мындай көргөн өскөнү кандай дегенде момундай деп айтат экен да. Мисалы биздин неберелер аны көрбөсө балдарына эмне деп айтат. Анан кийин нарктуу карыя. Анан бизде мырзалык деген да бар. Мырзалыктын өзүнчө сапаты бар. Мен кээде ушул Фейсбукта салып жүрөм. Мырзалык каадалар кандай. Каада бул өзү адамдын жүрүм туруму экен. Аткарган ишинин, жүргөн турганын сыпаты экен. Ооба, карыялык кааданы жасап атат. Байбишелик каада, мырзалык кааданы күтүп калыптыр. Мисалы манап деп айтабыз. Биз бай манап деп туура эмес түшүнүп алганбыз. Бул манап деген өзүнчө бир өзүнчө статус экен. Мисалы айтып калат. Отуруп чай ичип бүтсөң дейт. Чыныңды нары сунуп чертип чай коюп берчи десең, уже сен манап эмессиң дейт. Манаптык статус сенде жок калды дейт. Биз кээде чай куйбайсыңарбы, кандай немесиңер деп кээде тырсылдатып чертибиз го. Бул өзү эң баягы мындай алганда, нарктуулуктан алганда бул нагыз туура эмес нерсе да. Ошол сыяктуу манаптык жүрүм турум, мырзалык жүрүм турум, келин наркы, келинге тиешелүү нерселерди жазуусу, ошону аткаруусу, анын сыпаты бул келиндин наркы. Жигит наркы. Жигит болсо эле баягы Маяковский айтканда жаштык деген эмне? Ал мас болуп алып балчыкка конуп жаткан жаш эмес. Жаштык деген жалындап күйүп турган нерсе деп атпайбы? Ошол сыяктуу болгондо жигит наркы бул эң сонун нерсе да. Уул наркы, кыз наркы кандай нерсе? Мына ушундай экен. Демек, ошол бизде жанагы нарк бул улуттук мыйзам болсо, аны аткаруу, ошону аткарган баягы курагына жараша статуска ээ болгон адамдардын сыпаты бул каада болот экен. Мына ушул ааламдашуу доорунда ошону кантип кайрадан ушул өзүбүздүн элибиздин каада салтын калыптандырып, кайрадан ушул жакшы баягы ырым-жырым дейбизби же кандай дейбиз? Ушул жакшынакай көрүнүштөрдү ордуна келтире алабыз. Мисалы улуттук өз алдынчалык улуттук тарбия, улуттук таалим, улуттук билим дегендерибизди айрым биздин баягы өзгөчө бир интернационалисттерибиз бар да. Ой, бул улуттук очолонуу, бул бөлүнүү дешет да. Бул бөлүнүү эмес. Бул өзүн көрсөтүү. Өзүн көрсөтүп, ошондой нерсени андан да издеп, анан биригүү. Эгерде адам өзүнүн наркын гана эсептей берсе, анда бул жерден согуш чыгат. Мен өзүмдүн наркымды эсептеймби? Мен тигинин дагы наркын билишим керек. Себеби менде ошондой түшүнүк бар. Менде мындай нарк, тигинде андай нарк. Нарктарын сыйлабаган калктар сөзсүз түрдө бул чатакты баштайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө момундай бир сөз бар да Европада. Бир Тейлор деген окумуштунун момундай сөзү бар да. Бүгүнкү күндө адам, ар бир адам коомго керектүү жакшы бир ишти жасаш керек. Бүгүнкү күндөгү адам коомдо өзүн жашатыш керек. Бүгүнкү күндөгү адам коомдо бирге жашаш керек деген. Демек, мен коомго керектүү бир нерсени жасай алышым керек. Пайдалуу. Болбосо мен кимге керегим бар? Мен коомдо момундай кыйынчылык шартта мен жашай алышым керек. Анан бирге жашашым керек. Эгерде бирге жашай албаса, анда улуттар жанагындай бири-бирин сыйлабай, бири-биринин наркын түшүнбөй, жанагындай бири-бирин басып алып, бири-биринен согуш болуп, бири-биринен ушундай чыр-чатак боло бериши мүмкүн да. Эгерде ушундай нерсе болсо,
Бүгін уақытыбыз біраз чектеліп қалғандығына байланыштуу көрсөтүүбүздү жыйынтыктай турсак, бирок бул биздин биринчи көрсөтүү деп санап коелу. Себеби ушул нарктуулук боюнча кыргыз элинин каада салттары, үрп адаттары, ошолорду кантип кайрадан коомго алып келүү боюнча биз мындан ары дагы сиз менен дагы маектерди уюштуруп турсак деген оюбуз бар да. Ооба, мен дагы оюм ушундай да. Мисалы, мен жакында жанагы кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү деген китебимдин 3-чү басылышын даярдап атам. Ошондо жанагы нарктан баштап бүтүндөй күндөлүк турмушка чейин ушунун баардыгын системага салып беришке аракет кылдым. Ошолорду бир мындай азыркы кезде мына бүгүнкү күндүн техникаларын колдонуу менен элге жеткирсек, эл ошондон бир нерсесин болбосо дагы бир нерсесин алып калса, бул коомго жакшы нерсе болуш керек да. Туура, себеп дегенде ушунчалык азыр биздин кыргыз коому ушул нерсеге суусап турат да, ушул өзүбүздүн байыркы ата-бабалардын басып келген жолундагы каада салттары, нарктары, ошол тарбиялык мааниси бар, канчалаган укмуш макал каптары бар, накыл сөздөрү бар. Ошол негизи коом тарбиялап койчу. Азыр бүгүнкү күндө ушундай түшүнүк пайда болду. Сени бирөөлөргө карап сен түштөнбө, сен өз жашооң өзүң колуңда, анан өзүңдү өзүң өнүктүрүшүң керек деген. Бүгүнкү күндө жанагы индивидуалдуулуктун, индивидуалдуу тарбиянын кесипети бул европалык тарбия индивидуалдуу. Кошуна жашайсың, бириңдин иши жок. Айыл жашайсың, бириң ушундай билип эмне жумушу болсо, ошонун баардыгын бүт айыл өзү айылды камсыз кылат. Мына ушундай нерсе бизде алыстап баратат. Бирок жаштар бүгүнкү күндө ушул каада салтка ыктап баратат. Себеби мен мындан көрөм да, могул жаштар чоң аталарын, чоң энелерин, ошолордун жакшы сапаттарын фейсбуктарга салып, сүрөттөрүн коюп, чоң атам мынча эле, чоң апам мынча эле деген нерселердин көбүн көрүп атам да. Ушунун өзү жана нарктуулукка кайра кайтууга болгон бир жакшы бир ойдун бир башаты болуш керек. Анда Сулайман мырза, бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип, алтындай убактыңызды коротуп, биз менен кызыктуу маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү көрсөтүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн студиябызда педагог илимдеринин доктору, профессор Сулайман Рыспаев мырза болду. Эмки көрсөтүүбүздөн жолугушканча саламат болуңуздар.